Президент Садыр Жапаров Кыргыз-Өзбек чегарасына байланыштуу кайрылуу жасады. Өлкө башчы Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосундагы чегара маселеси боюнча так маалымат жакында айтыларын, эл аны кубануу менен кабыл алат деп ишендирет. Бизге рахмат айткандан башка эч бир доомат тарта албайсыздар. Биз 1 сантиметр жер берген жокпуз. Тескерисинче алдык. 100 жылдан кийин дагы биздин эмгек, биздин чечим ак жана Кыргыз мамлекетинин кызыкчылыгы үчүн болгонун тарых тастыктап берет. Биз каркыра 4 көчөнү берген чыккынчылардан эмеспиз. Ошондуктан кемпир абаттын тегерегине чыгып алып, бузук кылык кылып жаткандарга катуу эскертем. Эсиңер барда этегиңерди жыйгыла. Тартип сакчыларына буйрук берем. Элди козутабыз деп бузук кылык кылып жаткандарга катуу чараларды көргүлө. Эркелегенден дагы чеги болот. Чектен ашып кетишти деп жазган. Элдик көзөмөл коомдук бирикмесинин төрагасы пара алып жаткан жеринен кармалды. Маалыматка ылайык, үстүздөгү жылдын 3-октябрында пара талап кылуу фактысы боюнча сотко чейинки өндүрүштүк материалдарынын алкагында төраганын милдетин аткаруучу 200 000 сом пара алып жаткан жеринен колго түшкөн. Кармалган жаран кыймылдуу мүлкү сатып алууда жасалма карыз фактысы тууралуу маалыматты жашыргандыгы үчүн жергиликтүү соттордун төрагаларынын биринен $3600 өлчөмүндөгү акча каражатын талап кылган. Ал бул маалымат өлкөнүн жогорку жетекчилигине жеткиришин жана массалык маалымат каражаттарына жарыялоосу менен коркуткан. Белгилей кетсек, жаранга мурда зордуктоо жана алдамчылык беренеси менен кылмыш иши козголгон. Бишкек-Ош жолунун 610-чакырымында Toyota Camry жана Mercedes-Benz унаалары сүзүштү. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматынан билдиришти. Маалымат боюнча Бишкек-Ош унаа жолунун 610-чакырымында тагыраагы Өзгөн шаарында Toyota Camry жана Mercedes-Benz унааларынын катышуусунда жол кырсыгы катталды. Кырсыктын кесепетинен 4 эркек адам ар түрлүү жаракат алышкан. 3 куткаруучу тартылып, көпчүлүк калган адамдарды унаадан чыгарып, тез жардам кызматына өткөрүп беришкен. Бүгүн 6-октябрда Жогорку кеңештин жыйынында депутат Нуржигит Кадырбеков зордуктоого шектелип кармалган актер Чыңгыз Мамаев боюнча маселени көтөрдү. Депутат актерду үй камагына чыгаруу керектигин белгиледи. Маданият кызматкерлеринин ар биринин тагдыры менин жүрөгүмдө. Кыргызстандын белгилүү актеру бар, эмгек сиңирген артист. Азыр көптөн бери камакта отурат. Ал Чыңгыз Мамаев. Ал моюнуна алган жок. Ошон үчүн үй камагына чыгарып, андан кийин ишти уласаңыздар. Ушул ишти адилет карап беришсинчи. Кантсе да Кыргыздын бир бычакка сап болуу менин дагы ишенгим келбей жатат, деди Кадырбеков. Бирок эмнегедир ошол арыз жазган айым соттук биологиялык экспертизадан өткөндөн бас тарткан экен. Кыргызстандан кетип калыптыр. Ошого жок дегенде үй камагына чыгарып берсеңиздер, таза, ак, ал моюнуна алган жок. Ошон үчүн үй камагында чыгарып туруп андан кийин ишти уласаңыздар дейт. Бир ушул иште адилеттүү карап беришсинчи. Баткен гарнизонунун аскердик прокуратурасы Коргоо министрлигинин Илбир Сатайын бөлүгүнүн прапорщигин өзүн-өзү атып алуу фактысын текшерүүдө. Бул тууралуу башкы прокуратурадан билдиришти. Кабарлангандай, аталган окуядан кийин бир катар экспертизалар дайындалган. Атайын кызматтан маалымдашкандай учурда текшерүү жүрүп жатат. Соттук, медициналык, баллистикалык жана химиялык экспертизалар дайындалган. Эске салсак, кечээ 5-октябрь күнү Баткен облусунда Илбир Сатайын бөлүгүнүн кызматкери өзүнө-өзү көкүрөгүнө ок чыгарган. Окуя болжол менен түнкү 12:30 чамасында болгон. Индонезиянын президенти Джоко Видадо 174 адамдын өмүрүн алган футбол бейиттешиндеги трагедиядан кийин эл аралык футбол федерациясынан жардам сурап кайрылды. Бул тууралуу чет элдик спорт басылмалары жазып чыгышты. Маалыматка ылайык, Видадо ФИФАнын президенти Жанни Инфантино менен телефон аркылуу сүйлөшкөн. Инфантино, эгер керек болсо, ФИФА Индонезиянын футбол жетекчилиги менен кырдаалды оңдоого жардам берем деп ишендирди, деген Видадо. Ал арада ФИФА бул окуяны түшүнүксүз трагедия деп атап, Индонезиянын футбол федерациясы бул трагедияга кылдат иликтөө жүргүзүүгө чакырды. UFC уюмунун чемпиону Валентина Шевченко учурда Ысык көл облусунда эс алып, ошол эле учурда машыгуу өткөрүп жүрөт. Мушкер айым өзүнүн социалдык тармактагы баракчасына Ысык көлдө кой айдап бара жаткандагы видеосу менен бөлүштү. Видео Асылбек Өзүбековдун Гүлдөй жанры менен коштолгон. Койлор жайлоодон келе баштады. Валентина чабан кайрадан жумушунда. Техаста ковбой, Аргентинада гаучо, ал эми Кыргызстанда чабан, деп жазды Шевченко. Валентина Шевченко 2021 жылы дагы Ысык көлдө кой айдаган видеосу менен бөлүшкөн. Анда ал өзүн Валентина чабан деп атаган. Урматтуу телекөрүүчү, Борбордук телеканалды социалдык тармактардан көргөндү да унутпаңыздар. Эфирде мен Нуржан Султанбекова болдум. Кийинки эфирден көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар.